Миңден ашык бизнес өкүлдөрүн бириктирген ири форум эки өлкөнүн экономикалык масштабтуу иш-чара, тажрыйба алмашууда, биргелешкен демилгелерди иштеп чыгууда. Ошондой эле мамлекет башчылары эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүн арттыруу тапшырмасын койгондон бери алакадагы каражаттар 2-3 эсеге жогорулап, кызматташуу тармагы кеңейди. Учурда 3600дөн ашык биргелешкен ири долбоорлор ишке ашууда. Бүгүн да форумдун расмий бөлүгүндө 30дан ашык түрдүү келишимдерге кол коюлду. Кол коюлган келишимдердин жалпы суммасы $270 миллион ашат. Арасында эл аралык алаканы арттырууга салым кошо турган ири пландар бар. Бүгүнкү форумга жалпы болуп 1000ге жакын өкүлдөр катышты. Бул жакта бир гана кыргыз-орус тараптын бийлик өкүлдөрү, андан сырткары бизнес чөйрө жана эксперттик багыттагы серепчилер эмес, ошондой эле Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерден дагы бир катар ушул кызматташууга кызыктар болгон өкүлдөр дагы келген. Жалпы болуп 50ден ашык инвестиция тартууга кызыктар болгон компаниялар ушундай өздөрүнүн көргөзмөлөрүн коюшкан. Алардын арасында бүгүнкү күндө экологиялык жактан таза болгон жашыл энергия алуу, аны менен катар электрондук соода жүгүртүүнү күчөтүү, ошондой эле эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүн арттыруу максатында айыл чарба жаатында дагы кызматташтыкты арттыруу боюнча бир катар конкреттүү келишимдер болду. Акыркы жылдары дүйнө жүзүндө, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн арасында кеңири тарап жаткан электрондук соода жүгүртүү жааты тездик менен өнүгүүдө. Кыргызстанда бул тармак бир жылда 60-70%га жогорулап, борбордон сырткары бардык аймактарда эки тараптуу байланыштарды тереңдетүүдө орду зор. Онлайн буйрутма берүү жандана баштады. Бүгүн да бул багытта эки тараптуу келишимге кол коюлуп, чоң логистика ачуу жана алыскы айылдарга чейин жеткиликтүү кызмат көрсөтүү келишимдери түзүлдү. Наш бизнес, он предполагает постоянную инновацию. Кыргызстанда электрондук соода жүгүртүү абдан жакшы жолго коюлуп келе жатат. Биз бүгүн белгилүү банктардын бири менен кызматты жайылтуу боюнча ири суммадагы келишимге кол койдук. Анда аймакты толук камтуу менен бирге товарды тез жана сапаттуу жеткирүү шарттары жакшы. Ошондуктан кызматташууну бекемдеп, келечекте чоң логистика ачып бизнести кеңейтүү максатын көздөп турабыз. Товар жүгүртүүнү көбөйтүүнүн негизги багыттарынын бири айыл чарба азыктарын экспорттоо. Бул багытта ата мекендик бир топ ишканалар Орусия рыногуна чыгып, экологиялык сапаттуу азык менен камсыздоого дарамети жетет. Өзгөчө этти кайра иштетүү, балык чарбасы жана бал өндүрүү Орусия рыногун кызыктырууда. Эң заманбап, эң акыркы заманбап технологияда чыгарган продукцияларыбыз бар. Биздин конкурентоспособность боло турган. Ошону биз бүгүнкү күндө мен өзүм тараптан, ошо ата мекендик өндүрүшүн тарабынан ошолорду сунуш кылып, биз бүгүнкү күндө кайсыл продукциялар беребиз. Анан кийин дагы кандай кылып иргилетсек болот, дагы кандай ачык маселелер бар. Ошону да ачык айтып, бүгүн өзүбүздүн мындай сунушубузду бергени келип катышып отурабыз. Мындан сырткары санариптик тармакты жакшыртуу боюнча эки чоң келишимге кол коюлду. Эми жергиликтүү адистер Орусиянын аймагында атайын окуудан өтүп, тармакты жайылтууга тажрыйба топтой алат. Роскосмос менен биз сүйлөшкөнбүз. Биздин адистерди Орусияга алып барып, ошол спутниковый связь боюнча окууга квота беребиз деп айтышкан. Буюрса ушул документ менен иштеп чыгып, биздин балдарды Орусияга алып барып, окутуп, квалификациясын көтөрүп алып келебиз. Форумдун расмий бөлүгүнөн соң Алексей Аверчук менен Дания Романгелдиев сырттагы жарманкени кыдырып, ишканалардын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып чыкты. Андан соң форумдагы жетишкендиктер боюнча маалымат берип, 10 жыл аралыгында ЕЭП рыногундагы артыкчылыктарды арты менен жетишилген ийгиликтерди атады. Эгерде мурун долбоорлордун түшкөн заявкалар эгерде 5 миллиондун тегерегинде болсо, мынакей азыр 60 миллиондук, 40 миллиондук долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей бул жарманкенде дагы көргөзүлүп турат. Биздин чогуу аткарган долбоорубуз мына 40 миллион, 60 миллион доллардын ашканда долбоорлор бүгүнкү күнү өзүнүн жыйынтыгын берип атат. Мынакей курулуш тармагы өтө чоң темптер менен өсүп атат. Өзүбүздүн керектүү капиталыбыз 163%га өсүп атат. Бул ошол мен ойлойм чогуу биздин партнерлор менен кылган иш-аракеттерибиздин жыйынтыгы болуп жатат деген десек жаңылбайбыз. Каждый раз, когда бываешь. Бүгүнкү форум абдан жогорку деңгээлде өттү. Мында 30дан ашык келишимдер түзүлүп, арасында ири техникаларды алып келүү, санарип кызмат, социалдык тармак жана башка багыттар боюнча мыкты келишимдер түзүлдү. Бул 10 жылда биз эркин товар жүгүртүү менен көп ийгиликтерге жеттик. Бул да болсо чек эмес. Келечекте бул алакалардын суммасын миллиарддаган долларга жеткирсек болот. 2015 жылы ЕАЭП түзүлгөндөн бери курамга мүчө мамлекеттер ортосунда социалдык экономикалык көрсөткүчтөр туруктуу өстү.
Анын арасында Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири болгон Орусия менен эки тараптуу кызматташтыкты чыңоого өзгөчө көңүл бурулууда. Бул аралыкта өлкө жаңы шарттарга ыңгайлашып гана тим болбостон, жалпы рынокто өзүнүн позициясын бекемдеп, соода экономикалык байланыштарды кеңейтип, инвестиция тартууга жана улуттук экономиканы кеңири аймактык контекстте интеграциялоого жетишти. Форумдун Ысык көл жээгинде өткөрүлүшү өлкөнүн туристтик потенциалын толук көрсөтүүгө жол ачып, тармакка жаңы инвестицияларды тартууга шарт түздү. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу, Чолпон Ата шаары.